Bildirүүнү окуп берип коеюн. Дүйнө кантип биригет? Бийлик бириктиреби? Жок. Америка бириктиреби? Жок. Россия бириктиреби? Молдо кожо бириктиреби? Дин агымдары бириктиреби? Далай ламалар бириктиреби? Жок. Жаңы доордо дүйнө элинин биригүүчү эң чоң долбоору бул ааламдан берилген. Кыргыз үй катары берилет. Түндүк бул арбайлардын ыйкыштөрүнүн өзгөчө кароосундагы адам бул Арыстан Алай. Түндүк бул түбөлүктүүлүктүн коломтосу, бул кыргыз. Ага кимдер уланат экен? Уланышыбыз керек экен түндүккө. Ага ууктар уланат экен, кыргыздар. Келиңиздер уланыңыздар. Болбосо кырсыктап кете бересиздер. Калыстар, адамдар, мына арбайлар ушу Арыстан Алайдан энерги өткөрүп атпайбы сизге? Түндүккө келип оозунан чыккан сөздү жеткирип, энерги өткөрүп, арбай биригип алды Түндүк Арыстан Алайга. Тарыхчылар, дүйнөнүн саясатчылары, окумуштуулар, журналисттер. Мына ушу улуулукту сиздер керегеге өткөрүшүңүздөр керек экен. Сиздин кызмат. Мен ааламдан түндүк болуп, байланыш алып, ок болуп туруп берем. Улуттар үчүн дагы. Журналисттер, окумуштуулар, арбайлар, калыстар, адамдар мына уук болуп, карапайым элди, улуттарды, жаш урпактарды, жаңы урпактарды, көз ачыктар карасаңыз, артта экен, көз ачыкты ээрчибеңиздер. Манасчылар манас айтканы менен ал бир кыр адамдар экен. Ошентип сактап калыш керек экен. Мен эл окутам, журналистиби, саясатчыныбы, арбайдыбы, тарыктыбы. Алар мына дүйнөнү тейлейт. Арбайлар азыр керегени тейлеп атат. Карапайым элди, көз ачыктар, мына көз ачыктар көрүп атпайбы? Бир адам чыгат экен деп. Мына ошентип анан биригүү болот. Ушул жерде бир билдирүүнү окуп коеюн. Бул билдирүүлөр ошо катчы катары буйрулган, көп кырлуу, эмгеги көп карапайым ошо Зүлфияга берилген. Окуп берейин ушул. Дүйнө эле кантип биригет? Өткөндө Шамбаланы окуп бердим эле го. Эми Арыстан Алай жөнүндө. Же болбосо дүйнө элинин биригүүсүн. Арыстан Алай түндүктөн от мээримин чачканда ууктар пайда болот. Мына нур энергиям чачып атам. Ошо кезде эмне болот экен? Адамдарда өсүү болот экен. Анан пайда болот экен аларчы. Жаралат экен, өсүп. Мына жаңыча журналисттер чыгып атат, жана Таттыгүл кызга окшош. Аң сезими бийик, жеткирүүчү дегендей. Окумуштуулар кайдан болот десе, ушу илимдегилерден пайда болот. Саясатчылар кайдан чыгат десе, мына ушу элдин арасынан ушу менден өскөн адамдар саясатчы болот жаңы доордо. Мекемелерде башчылар ошо адамдар болот. Улуулук өткөндөр. Алар жебейт. Алар улуулукка үндөйт. Алар алдабайт. Алар барган жерде анан иш жүрүшөт, анткени энергия касиет болот. Мына ошол сыяктуу келиңиздер, даярданыңыздар. Саясатка даярданыңыздар. Элди куткарып калууга даярданыңыздар. Сиздер даяр болсоңуз, анан 2020-жылы анан чоң бурулуш болот. Келиңиздер, ордуңуздар бар деп эсептейсиздерби? Келиңиздер, илим алыңыздар. Куткарыңыздар, ошо саясатчы болуп барып. Бийди эле куткарган да элин. Калк башына хан күн түшсө, хандын башы көпүрө дегендей, келиңиздер. Калк башына күн түшүп турат. Башыбызды көпүрө кылып берели. Мына ошо сыяктуу Арыстан Алай от мээримин, ошо ок катары, теңирдин оту катары мээримин төккөндө ууктар пайда болот. Чоң жардамчы топтор түзүлөт. Арыстан Алай аларды колдоп коет, мактап коет. Эл көпкө тегеренет. Айланып келип акыры Арыстан Алайга сырдашат. Жанагы так илим берип баратат, бакты өлөт, бакыт жаратат деп турбайбы Арыстан Алайда? Же Арууловички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат. Мына жаңыча көз караштагы адамдар жаралат. Мына ошолор саясатка барат, ошолор адам болуп барат, ошолор эл үчүн. Адам эмне үчүн жаралат экен бул дүйнөгө? Эл үчүн. СДПК үчүн эмес. СДПD. Кайсы энергия бар, кайсы сөзүндө? Ошон үчүн энергиясы болбогондуктан эки башчы чыкты го, лидер болуп. Экөө тең эле эме пенде да. Майлы бала өссүн деп коесуң, андан башка деле талкуу кылчу деле кеп чыган. Мына көрдүңүзбү? Ошон үчүн эл үчүн келиңиздер, жаралып,
журналист болуп, ушуну түшүнүп элге жеткирип, ордуңуздарды алмаштырыңыздар. Жетилгендерин Арстаналай сиз кошуп алыңыз, калгандарына дух берип туруңуз. Айран уйгандай дүйнө уйжуйт дейт. Мен ошондой анан ойлондум да, айран деген куюлган жеринен баштап уйуйт турбайбы деп. А мурун оюм жок эле. Мына мискейдин бул бурчуна уюса дагы ошол четтен баштап уйуйт экен да демек. Мына бир адам уюду, эми элди уютуп баштады. Эмнеге? Улуулукка, дүйнөлөшүүгө. Чоң эсеп жүрүп жатат. Арстаналай, солк этпеген сиз бир сорума саска айланыңыз, соруп алыңыз, уютуп алыңыз делип атат ааламдан. Түрдүү жолдор менен кыргызга бергет. Дүйнө эли. Өткөн Шамбалада да берилди го. Ушу келип бириккенге уюштурат улуу күчтөр, уюшпаса уруштурат деп. Анысы кандай мына кыргыз элине биргет, дүйнө эли биргет. Бардык иш Арстаналай үчүн болуп жатат. Дүйнөдөгү кыргындагы, согуштагы дегендей. Ар кадамда арбайлар постто турат, сот жүрөт, мына сот жүрөт, жерге түштү алар. Элчиликти окутууну эми элге бериңиз дейт Арстаналайды. Арстаналайдын кадыры көтөрүлөт, мына азыр эл окутуп калды. Ушу илим алып, көпчүлүк окутуп атат, техникада сүйлөп атат, ойлорун жасап атат, ошонун баары окутуу болуп саналат. Барып бул окумуштуулар чыгат. Мектепте, институтта ошонун баары талкууланат. Арстаналайдын кадыры көтөрүлөт. Кудай сыяктуу, Көкө Теңир сыяктуу кол жетпес улуу периге айланат. Арстаналайдын түшүнүгү бийиктеп кетти. Арстаналай касиет менен окутат мына. Жаратат. Арстаналайдын көмүшкө күчтөрү көбөйдү, ошолор кызмат кылат. Арстаналай түндүктө күн пери болду. Арстаналай анча-мынча, Арстаналайдын астына анча-мынча эски адамдар бара албайт. Бул Арстаналайдын кол жеткиси утушу. Эски адамдар бизге бирикпейт экен. Жаңы доорго өтө албайт экен, алар элдин артында калат экен, анан эл кароого алып коет экен. Арстаналайдын түшүнүгү такыр өзгөрдү. Арстаналай эч ким көрө албаган көрүнүштү көрөт экен. Эч ким аткара албаган, эч ким көтөрө албаган бийлик отурду. Мына президент деле бийлик отурду. Сооронбай Жээнбеков. Анан мен президентмин деп, анан биз таанып, анан буйрук аткарып атпайбызбы? Анысы кандай деле Кудай келип, ошондой отурду. Анан анын деле ошо должносту иштейт экен да. Анан ошон үчүн сот жүргүзөт экен дүйнөгө. Бийлигин жүргүзөт экен, чыныгы бийлигин жүргүзөт экен. Анысы кандай ошо эч ким көрө албаган, көтөрө албаган, аткара албаган бийликке отурду. Күнбаш болуп дүйнө элине мээрим төгөт. Кыргыз кылып жаратат баарын. Элди экинчи орунга коюңуз дейт. Түндүктөгү такты биринчи орунга коюңуз. Арстаналай дүйнө элин бириктирет. Ошентип урматтуу журтум, бул дүйнөгө адам милдетке кызматка келет. Кырсык адам ааламдык милдетин билбесе, аткарбаса Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Келиңиздер, ааламдык милдет кызматыбызды аткаралы. Кыргыз экенбиз, улуулукка калыптандыралы, куткаралы. Мына урматтуу журтум, 1 мүнөт калыптыр, 1-2 суроого жооп кылып коюн. Жаңы Кудай, сизге ыраазыбыз. Сизди укканда түшүнгөндөр аябай көбөйүп, уккандар түшүнгөндөр аябай көбөйүп жатат. Кыргыз эли ойгонуп калды. Биздин көзүбүздү ачтыңыз, бар болуңуз. Мен да сиздерге ыраазымын. Арстаналай ата, сиз менен сыймыктанам. Мен де сиздей болуп элге, адамзатка кызмат кылгым келет. Сиз менен кумиримсиз, ыраазымын. Ошондой болосуз, ошол максатты коюңуз, мантра айтыңыз, жаратыңыз. Журт атасы, сизге ыраазычылык. Айта берсек сөз түгөнбөйт. Көзүбүздү ачтыңыз, туура жолго салдыңыз. Мен өзүмдү пенде эмесмин, периштемин деп баалап жашап калдым. Жаңы Кудай, сиз айткандай баары орундалып жатат. Биз сизге ишенебиз. Сиздин Кудай экениңизге ишенебиз. Бар болуңуз. Кыргыздан чыкканына ыраазыбыз. Кыргыз ааламдан келген өкүл да. Ошондуктан анан
Кудай кыргызга илимин, ишенимин, сыйкырын, ордун берди да. Себеби ошол кыргыз көтөрө алат деп. Кыргыз аткара алат, кыргыз кайтпайт, кыргыз башкара алат деп. Ошентип аалам жоюлгандыктан анан кыргыз Кудайдын ордун, ааламдын, арбайдын ордун аткарып калат. Урматтуу улуу журтум, ыраазыбыз Кудайга, ааламга, ата теги арбайга, кыргыз болуп жаралганыбызга, ошо алтын доорго келгенибизге, ошол ооматыбызды бир оодарып алалы, оору суркообуз жоюлсун, периштеге айланып, пендечиликтен чыгып алалы. 2-4 күнү түз эфирде кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздар ак, тәніңіздер сақ болсын.